Эгерде адамдын мынау көкүрөгү кыбладан бурулуп кетсе, бул сүрөттө да намаз бузулат. Кыбланы карап турушубуз керек. Жүзүбүз менен Аллаху акбар дегенден кийин. Кандайдыр бир себеп менен сен намаздын ортосунда, намаздын ичинде кыбладан бурулуп кеттиң. Бурулуп кеткен болсоң, анда намаз бузулат. Кыбладан бурулган учурларда жок дегенде 3 тасбih мыгдары туруш керек. 3 тасбih мыгдары субханалла, субханалла, субханалла деген мыгдарга чейин туруп калсаң, кыбладан бурулуп туруп башка тарафка, оң тарафка, сол тарафка, анда намазың болбойт. Намазың болбойт. Ошон үчүн себеби кыблага карап намаз окуштук бул шарттардын бирөөсү. Ошон үчүн кыбладан башка тарафка намаз окуп калса, анда ал адамдын намазы болбойт, намаз бузулат. Албетте, бурулуп калганын байкап калып, дароо кайткан болсо намаз болот. Бирок ошол заматта туруп 3 тасбih мыгдары чалып туруп калган болсо, анда не болот? Намаз бузулат. Жана атайлап кыбладан жүзүн бурса, анда 1 тасбih мыгдарыча болсо деле намаз бузулуп калат. Атайлаганда жаза көбүрөөк, атайлап жүзүн буруп койду, кыбла тарафтан оң тарафка, сол тарафка, анда намазы бузулуп калат. Намаз бузулуп калат. Ошон үчүн намазда кыбланы карап окуу шарт, кыбладан бурулуп кетпеш керек. Салам бергенге чейин биздин көкүрөгүбүз, денебиз, бутубуз, колубуз бүт бардыгы кыбланы карап туруш керек. Эгер кыбладан башка жака бурулуп кеткен болсо, анда ал намаз болбойт, намаз эсептелинбейт.